Экзамен тапшыртпай эле айдоочулук күбөлүк алып беребиз. Социалдык тармактарда мындай жарнамалар ачык эле жүктөлүп жатат. Алар 9.000 сомго 3-4 күндүн ичинде айдоочулук күбөлүк жасап берүүнү сунуштоодо. Биз бүгүн мындай документтер эмне үчүн жасалма экенин түшүндүрүп беребиз. Аты-жөнүм Наргиза Нарбай кызы. Экзаменден өтө албай жатсаңар үйдө отуруп буйртма берип койсоңор болот деген жарнамалар бир нече аккаунтта бар. Алардын бири Право 01 KG. Бирок аларга ишенип акча котороордон мурун баракча менен таанышып эле күмөн санаса болот. Мисалы, аккаунт бир эле кыз тартылган видеону бир нече жолу жүктөгөн. Чыныгы адамды жүзүн көргөндө булар ачык эле чыгып жатышат, алдабайт деген ишеним пайда болушу мүмкүн. Биз аккаунт ошол максатта видеону колдонгон деген ойдо анын башкы булагын издеп көрдүк. Тактай келгенде видеону Автопро деп аталган унаа мектеп жарнама үчүн тартып аккаунтуна жүктөгөнүн аныктадык. Аталган унаа мектеп да видео аларга тиешелүү экенин тактап берди. Мындай жарнамаларда колдонулган дагы бир видео бул чындыкпы деген мааниде Инстаграмдагы пабликтердин бирине жүктөлгөн. Ал тасмада айдоочулук күбөлүк алып жаткан жаран тартылган. Биз посттун алдында видеого тартылган жарандын комментарийин таптык. Видеодогу эки жарандын бири мен болом. Мен өзүм 2 ай жумушка да чыкпай, 700 суроого даярданып, берилген 20 суроонун 19-уна туура жооп берип, өз аракетим менен айдоочулук күбөлүгүн алганмын. Андан кийин сүйүнүп кетип, иним экөөбүз ошол убакытта тренд болуп жаткан үнгө видео даярдап жүктөгөнбүз. А биздин видеону болсо алдамчылар өз пайдасы үчүн алып иштетиптир. Адамдардан бул алдамчыларга алданбоону эскертип калат элем. Кыргызстанда айдоочулук күбөлүктү транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик мекеме гана берет. Аны алуу үчүн автомектепти аяктаганы тууралуу күбөлүк болушу керек. Андан кийин 20 суроодон турган экзаменден өтүшөт. Теориялык сынакта 18 же андан көп суроого жооп бергендер гана өттү болуп эсептелет. Мекеме жогорудагыдай жарнамаларга ишенбөөнү эскертип, жасалма документ алып жүрүү мыйзамсыз экенин айтты. Бул маалыматтардын аркасында алдамчылар турат. Жасалма документтерди колдонуу үчүн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине ылайык жоопкерчилик каралган. Мамлекеттик агенттик тарабынан берилген ар бир документ түндүк тиркемесине сценарий форматта чагылдырылат. Жыйынтыктап айтсак, 9.000 сомго айдоочулук күбөлүк алса болот деген жарнамалар жасалма документ жасайт. Негизи Кыргызстанда айдоочулук күбөлүктү экзаменден өтпөй алса болбойт.